Алам ушундай касиеттүү, кереметтүү, нурлуу, берекелүү, улуу ай бергенине, Рамазан айы. Жөн эле Рамазан айды бербестен, Рамазан айга жеткиргендигине шүгүр. Канча адамдар жетпей калган, пайгамбарыбыз өзү дуа кылат эле, Рамазанга жеткире көр деп. Аллахумма баллигна Рамазан. Рамазанга жеткир деп. Эмне үчүн? Бул жөнөкөй ай эмес. Алланын өзү тандаган 12 айдын арасынан өзүнүн Алла Таала каалоосун, өзүнүн өкүмдөрүн, буйруктарын, китептерин Рамазан айда түшүргөн. Асмандан канча китеп, канча баракча түшсө, бардыгы Рамазан айда түшкөн. Ушундан биз билсек болот, Рамазан айдын кадырын, баркын билсек болот. Акыркы китеп Алла Тааланыкын. Адам баласынын жашоосунун оңолуусу үчүн, адам баласынын эки дүйнөдө бактылуулугу үчүн түшүрүлгөн акыркы китеп Рамазан айда түшүрүлгөн. Азыр ошол китепти Кур'ан-ы Каримди угуп атабыз. Ошол Кур'ан-ы Каримди окуп атабыз. Туура түшүнбөй эле турабыз. Бирок бул китеп, ушундай кереметтүү китеп, имам Ахмад ибн Хамбалдан сураганда, Кур'ан менен жакындагандай, башка амал менен андай Алла Таалага жакындай албайт экен инсан. Түшүнүппү же түшүнбөй дегенде, түшүнүп деле түшүнбөй деле дегенде. Даже Кур'анды түшүнбөй деле окуса, Аллага жакындайт. Түшүнбөй деле укса, Аллага жакындайт. Эми сиз айтыңызчы, түшүнүп окуй турган болсо, түшүнүп уга турган болсо, буну скорость Аллага жакындай турган кандай? Кур'ан-ы Карим жөн эле окуп, угуп кое турган китеп эмес. Биз качан 3 күндө бүтүрөбүз, 5 күндө бүтүрөбүз. Бүткөнгө шашыла турган китеп эмес. Ойлоно турган китеп. Кур'андын ичиндеги жолдомолор мен жашоомо келдиби же жокпу? Кур'ан менен мен байланышым, Кур'анга болгон сүйүүм меники канчалык көбөйдү? Кур'ан менен жашаганга ниетим жаңыландыбы, барбы, жокпу? Эмне? Мына ке Кур'ан-ы Карим. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Кадыр кечесинде түштү эле. 23 жыл окуп, үммөткө жеткирип, Кур'ан менен бактылуулукту тартуулады эле. Сахабалардын ар бири, эркеги дагы, аялы, байы, кембагалы, жашы, карысы Кур'ан менен улуу даражага жетишти. Кур'ан менен тазаланышты. Кур'ан менен аруланды. Кур'ан менен булар рахимдуу болду. Кур'ан менен булар берешен, баатыр болду. Кур'ан менен билимдүү болду. Кур'ан-ы Карим менен булар жете турган даражага, дүйнөдө дагы ийгиликке, жеңишке, ахиретте, бейиштеги эң акыркы бериле турган Алланын улуу сыйлыгы, өзүнүн ыраазычылыгы Алла бу дүйнөдө эле берип койду сахабаларга. Булар себептегенде Кур'ан менен жашашты. Ошон үчүн туугандар, Алла Таала бул Кур'ан-ы Карим Алланын түбөлүктүү конституциясы. Адам баласын оңдогонго Алла Тааланын өзгөрүлбөй турган түбөлүктүү негизги пайдубалы. Кур'ан адилеттүүлүккө чакырат, тазалыкка чакырат, адамгерчиликке чакырат, адамдык баалуулукка чакырат. Жөнөкөй китеп эмес бул. Пайгамбарыбыз 23 жыл чечмелеп берди, түшүндүрүп берди, баяндап берди, ачыктап берди, эч нерсесин калтырган жок. Ушу улуу Кур'ан-ы Карим Пайгамбарыбыз хадисте айткан: "Фадлул Кур'ан аля саирил калам, ка фадлилла аля халқихи." Алла Тааланын сөзү Кур'ан башка сөздөргө карагандагы артыкчылыгы Алланын өзүнүн бардык жаралганга болгон артыкчылыктай деген. Бул ааламдын кожоюну, жаратуучусу, башкаруучусу Алла. Алла Таала махлукка канча артыкчылык болсо, Алланын сөзү башка сөздөргө ошончолук артыкчылык.
Ошон үчүн бул сөздү уккан, Куранды уккан кулактар бактылуу кулактар. Окугандар бактылуу тилдер, амал кылгандар бактылуу инсандар. Куран эң бекем, эң туура, эң түз жолго чакыра турган китеп. Hazret Ali radıyallahu anhu айтат, мен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан сурадым дейт. Сурадым эмес, уктум, то есть. Пайгамбарыбыз айтты. Өтө чоң фитналар болот. Келишпестиктер, коогалаңдар, смута, фитналар болот. Караңгы түндүн бөлүкчөсүндөй дейт. Капкараңгы түндөчү адам бири-бирин көрбөй калат экен да. Даже өзүңдүн колуңду деле көрбөй каласың. Ушундай жаман караңгылык баскан учурлар, мезгилдер келет деген. Адам башына чоң сыноолор турат. Эң акыркы, эң жаманы Даджалдын сыноосу. Кудайлыкка чакырган, ага чейин дагы канча фитна. Ошондо пайгамбарыбыздан сахабалар сурашты. Ошондой фитна боло турган болсо, кантип чыга турган жол барбы дедиле пайгамбарыбыз. Ооба деди. Куранды кармануу деди. Куранды ким карманса, окуса, аяттарына ой жүргүзсө, амал кылганга аракет кылса, эми билип кой, ошол адам гана фитнадан кутулат. Ошол адам ыйманын сактап калат, динин сактап калат, абийирин сактап калат, мал дүйнөсүн сактап калат, ахиретин сактап калат. Куранды карманган киши ошондой фитналардан Алла Таала өзү куткарат. Пайгамбарыбыз айтты хадистин уландысында, анткени бул китепте, Куранда, силерден мурункулардын жана кийинкилердин бардыгынын кабары бар деди. Силерден мурункулар эмне болгон, кандай болгон, бардыгынын информациясы Куранда. Эмне деген элдер келген, эмне деген үммөттөр келген, кандай деген пайгамбарлар келген. Хадисте келет 120 миң пайгамбар. Кээ-бир риваятта 124 миң, 200 миңге чейин айтылат. Акыйкат санын Алла билет. Болжолду 124 миңдин тегерегинде пайгамбар келген. Ошонун эң акыркысы Мухаммадур Расулулла. Бизге чейин канча эл жашап кетти. Канча бактылуу болуп кетти, канча бактысыз болуп кетти. Канча пайгамбардын аркасынан ээрчиген, канча пайгамбардын аркасын ээрчиген таштаган. Ошон үчүн бул китепте, Куранда силерден мурункулардын кабары бар. Силерден кийинкилердин кабары бар дейт. Ал кандай кийин эмне болот? Бизден кийин кандай фитналар келет? Өлгөндөн кийин кандай абалдар болот? Кандай этаптар, бурум, ашуулар? Бейиштин ичи, дозоктун ичи, бардыгынын кабары Куранда бар. Ушундай китеп берилди силерге дейт. Бул силердин ортоңордогу чече турган китеп. Тамаша эмес. Ортоңордо талашып кетсеңер, Куранга кайрылгыла. Куран адилеттүү чечип берет. Куранга кайрылгыла, Куран адилеттүү чечип берет. Ким Куран менен сүйлөсө, ал чын сүйлөйт. Куран менен чечим чыгарса, адилеттүү чечим чыгарат. Куранга амал кылса, ага сооп берилет. Ким Куранга чакырса, ага туура түз жолго жолдомо берилет. Ушундай улуу китеп адамдын жүрөгүн тазарта турган, агарта турган, нурлай турган, бейишке жетелей турган китеп Куран. Курандын аалымдары санаган 55 аты бар. Китеп жазылган. Кээ бирлер 90дан ашык китеп аттарын жазган. Курандын бир аты зикр, эстетет. Эстете турган китепте адам баласы унутчакпыз. Алла Таала бизге айым кылып, унутуунун дарысы эстетүү. Эстете турган китеп Куранды түшүрдү. Ва анзална илейка зикра. Биз сага зикр, эстете турган китеп Куранды түшүрдүк дейт Алла Таала. Литубайна линнас, адамдарга баяндооң үчүн, адамдарга чечмелеп, ачык айкындап, жолду көрсөтүп коюң үчүн. Пайда, зыян, сооп, күнөө, ак кара, бейиш тозок көрсөтүп кой, айтып кой бардыгын, адал арамдын бардыгын айтып кой. Литубайна линнас ма нузила илейхим. Адамдарга түшүрүлгөн нерсени чечмелеш үчүн сени жөнөттүк дейт.
Алла Таала пайгамбарыбызды акыркы пайгамбар кылып, райымдуу жашоону үйрөтүү үчүн, бүткүл адамзатты куткаруу үчүн Куранды чечмелөөчү кылып жөнөттү. Куранда айтып койду барып деди. Мынандай ыйык китеп, ушундай кереметтүү китеп, сизге бизге берилген кыямат күнгө чейин өзгөрүлбөй турган китеп. Өзгөрүлбөйт, эскирбейт. Куранды окуган адам таквалар деген Курандан эч качан тажабайт. Канча көп кайталаса адам алжыбайт. Башка китепти кайталай бер, адам алжып калат. Буну 1000 кайталасаң да адам нурланган, бунун ажайып кереметтери бүтпөйт деген. Жиндер укканда токтона албай айткан: "Инна сами'на Кур'анан ажаба." Биз эмне деген китепти уктук деген. Бул ушундай китеп аалымдар тойбойт деген. Кур'ани Карим менен адамдын каалоолору эч качан кыйшыйбайт деген. Тилдери жаңылбайт деген. Мынандай китепти Алла субханаху ва таала бизге берген. Илими терең. Аллаху акбар. Түбү жок. Ошон үчүн имам Ахмад ибн Хамбал айткан: балдарыңарга Кур'ан үйрөткүлө. Кур'ан бардык илимди үйрөтөт деди. Силердин араңар эң мыкты ким? Бул үммөт эң мыкты үммөт. Алла Кур'анда айткан: "Кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Силер эң мыкты үммөт болдуңар. Ошо канча пайгамбар келсе, азыр эле айттык, 124 миңдин тегерегинде пайгамбардын эң мыкты үммөт Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү биз. Алла Кур'анда "Кунтум хайра уммат", силер эң мыкты үммөт болдуңар деп мактап койгон. Ошол эң мыкты үммөттүн арасынан эң мыктылары ким десең, Кур'ан окугандар. Хайрукум ман тааллама ал-Кур'ана ва аллама. Силердин араңардан эң мыкты Кур'анды үйрөнүп башкалар үйрөткөн. Кур'анды үйрөнүү деген окуу менен чектелбейт. Түшүнүү деген бар. Ой жүргүзүү деген бар. Амал кылуу деген бар. Ушунун баардыгын камтыганды үйрөнүү деп айтат. Ушуну үйрөнүп башкаларга үйрөткөн, мына ушуну Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эң мыкты үммөт деди. Агайын мусулман туугандар, жүрөктү тазалай турган китеп берилди. Кабырды нурлай турган китеп берилди. Пайдалуу болуп жашаганга китеп берилди. Адашпай, шайтанга азгырылбай, бири-бирибизге душман болбой, кан төкпөй, бузулбай, кутурбай жашай турган китеп берилди. Улуу Кур'ани Карим. Ошо Рамазан айда берилди. Ошону биз угуп атабыз. Биздин жөн турган, мына таравиде турган, таравиде чарчаган жөнөкөй эмес бу. Бунун бардыгы жазылып атат, кыямат күнү көрөбүз буну. Алла Таала китепти периштелерди коюп койгон. Жаза турган ар бир укканыңыз жазылат, сүйлөгөнүңүз жазылат. Ушунун бардыгын кыямат күнү Алла субханаху ва таала көз алдыбызга китеп менен көрсөтөт. Ошон үчүн иншалла алхамдулилlah бир жагынан Аллага чексиз шүгүр кылабыз. Алла Таала барыбызга ошо Рамазан айды насип кылган экен. Мына 2026 хижри боюнча 1447-жылкы Рамазан айды. Буга Алла Таалага биз шүгүр кылабыз жеткиргендигине. Экинчи ороза кармаганга товфик берди. Буга да чоң шүгүр кылабыз. Үчүнчүсү таравих окуганга Алла Таалам товфик берди. Таравих жөн эле 10 сүрө менен эмес, Курандын башынан аягына чейин окуганга, укканга товфик берди. Бул Алла Тааланын өтө чоң ырайымынын эшиги бул. Өтө чоң жакшылыктын, өтө чоң бакыттын эшиги бул. Каракелерибизге рахмат. Башынан аягына чейин угуп, окуп берип аткан сиздерге рахмат. Ушунча жумуштарды таштап, соода сатык, бала чака, тиричилик, сапар, мына иштерибиз бул. Бүгүн дүйнөнүн аркасынан кууганы кууган. Бүгүн дүйнө үчүн кырылганы кырылган. Ааламда эмне болуп атат? Бири-бирин кырган. Не үчүн? Дүйнө үчүн, башка эчтеке жок. Ошон үчүн туугандар, алхамдулилlah, ошонун арасынан бизди Алла куткарып, таравиге тургузуп койду. Аллага шүгүр. Алла Таалам шүгүр кылган инсанды эч качан кур калтырбайт. Шүгүрдүн эки пайдасы сөзсүз. Шүгүр кылсаң, ого шүгүрдүн соогу берилет. Шүгүр кылсаң, берилген неемат көбөйтүрүп берилет. Азайбайт. Ошон үчүн улуу пайгамбарларды Алла Таала Кур'анда
шүгүр кылуучу деп мактаган. Давуд пайгамбарды шүгүр кылуучу деп мактаган. Ибрахим пайгамбар, бардык пайгамбарлар шүгүр. Бардык пайгамбарлар шүгүр менен жашаган. Бардыгы шүгүрдүн имамы. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам шүгүр кылуучулардын эң мыкты шүгүр кылуучусу. Аллага мактоо айтуучулардын эң мактоо, улуу мактоо айткан пайгамбарыбыз. Эртеги пайгамбарыбыздын колунда мактоо деген желеги болот. Өзү айткан. Ливахул хамд деп коет. Кыямат күнү пайгамбарыбыздын колуна Алла Таала желек берип, мактоо желеги деген. Ал желектин алдында, түбүндө, көлөкөсүндө ким бу дүйнөдө Аллага мактоо айткан болсо, бардык ошол жерде болот. Бардык пайгамбарлар ошол жерде желектин түбүндө болот. Ошон үчүн Аллага мактоо айтуу дайыма бул бейишке биринчи кире турган адамдардын белгиси болот. Жакшылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы, токто дагы, ашта дагы, ден соолукта да, ооруда дагы Аллага мактоо болсун. Алхамдулилля аля кулли хал. Кандай болсо Алла Таалага мактоо болсун. Мен сөзүмдү кичине кыскартайын, узарып кетпесин. Ушунча Кур'андын улуулугу, керемети уккандан кийин турган келиңиздер. Бүгүн азыр ниет кылайлы. Мен Кудай кааласа, денемде канчага чейин жаным эле болуп турса, Кур'анды окуганды таштабайм. Кур'анга ой жүргүзгөндү таштабайм. Кур'анга амал кылганды таштабайм. Кур'анды жакшы көргөндү таштабайм. Кур'анды алдыга коюп жашайм. Пешенеме коюп жашайм. Бул менин максатым, бул менин жолдомом, менин бул эрежем, менин багытым. Кур'ан, тугандар, бул Алла Тааланын сизге бизге берген жолдомосу бул. Жашоонун жолдомосу. Жашоонун эрежеси, жашоонун планы. Көпчүлүгүңүздөр соодагерсиздер. Көпчүлүгү бизнес кылып план кыласыздар. Ар бир нерсе план менен. Бишкектин планы бар. Мына көчөнүн планы бар. Мына үйүмөн планы бар. Үй салсаң план бар. Кур'ан адам баласынын угуп алыңыз, жашоосунун планы мына. Алла Тааланын тарабынан берилген манхаж. Жашоонун жолу бул. Ошон үчүн мындай эле өлүккө эле Кур'ан окуп коюп, пата кылып коюп, сооп ала турган китеп эмес. Ага соо өзүнчө. Аны эч ким талаш аткан жери жок, жоктоп аткан жери жок. Бирок Кур'ан өлүктөргө түшкөн эмес эле. Басып жүргөн сизге, бизге жашоону оңдош үчүн, бактылуу болуш үчүн түшкөн китеп эле. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, Кур'анга жакын болойлу. Кур'анга шайтан жакындатпай, алаксытып, бу шайтандын иши Алладан узак кылат. Ал билет, үммөт Кур'анга жакындай турган болсо, шайтанга жумуш жок. Шайтанга азгыруусу өтпөй калат. Токтойт. Үммөт канчалык Кур'анга жакын болсо, Аллага ошончолук жакын болот. Ошончолук жеңишке жакын болот. Ошончолук ийгиликке, берекеге жакын болот. Ошончолук Алланын колдосуна, коргоосуна жакын болот. Канчалык Кур'анга жакын болсо. Ошон үчүн ар бирибиз Кур'ан окуйлу. Мен балам карылыкта окуп атат. Сизчи? Сизге кабыр керек, барбайсызбы кабырга? Алланын алдына барбайсызбы? Туган, мага мен атам Кур'ан окуйт, мен агам Кур'ан окуйт, мен досум Кур'ан окуйт, мен классташым Кур'ан окуйт. Ну и что? Мейли, жакшы, нур үстүнөн нур. Сизчи, сизден сурасам. Алла Таала, мен сизге Кур'ан бердим эле, сага Кур'анды бердим эле. Эмне кылдым сага чөп бересиң? Ошон үчүн баарыбыз бүгүн ниет кылайлы, улуу түндөрдө отурабыз, улуу күндөрдө отурабыз. Иншалла Кудай кааласа, Кур'ани Каримди окуп жашайбыз, Кур'анга ой жүргүзүп жашайбыз, Кур'анга амал кылып жашайбыз. Ниет барбы иншалла? Алла Таалам кабыл кылсын. Бактылуу, нурлуу инсандарсыздар, берекелүү инсандарсыздар. Жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызды Кур'анга мээнет кылуучулардан, Кур'анды жайылтуучулардан кылган болсун. Амин. Кур'ани Карим Алланын улуу китеби. Кур'андай шапаат билип коюң. Бир дагы пайгамбар кыла албайт. Жөнөкөй сөз эмес. Бир дагы периште, билесиздер канча периште бар? Жабраил периште баш болуп. Бир дагы пайгамбар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам баш болуп. Кур'ан Алланын сөзү, махлук эмес. Кур'андай шапаат эч ким кыла албайт. Кур'андай ортомчулук, Кур'ан менен
Орозонун шапааты кабыл болунган, пайгамбар сахih хадисте. Булардын шапааты кабыл болунган. Ошон үчүн иншалла Куран менен достошойлу, узак жашабай, душмандашпай, бегана болбой, то есть бетаныш болуп. Андай эмес. Куран менен кандай? Биз Куран менен жашоонун оңолусу только Куран менен. Бул однозначно Аллах Куран чечип койгон. Бул Аллахтын сөзү. Алла Таала инсанды жаратып кое бере, не болсоң ошо бол, айвандай жашай бер, шайтандай боло бер. Андай деген жок да. Куранды түшүрүп берип койду. Эмне үчүн? Айван болуп кетпеш үчүн? Шайтандап кетпеш үчүн? Адамдай болуп жашаш үчүн Куран түшүрдү. Мына эми мен түшүндүм. Куран көрсө, адамды, инсанды жаралды инсан, акыйкатында дагы инсан, инсандын рамкасында жашасын. Ошон үчүн Куран түшкөн турбайбы? Өкүмдөрү адилеттүү. Кабарлары, окуялары бардыгы үчүн. Бирөө жалган эмес. Бирөөндө шек жок. Бирөөндө күмөн жок Курандын окуясын. Башка китептерде билбейм. Не только билбейм эмес, билем деп деле айтайын. Мына шек. Курандан башка китеп ал тугандар барында шек, күмөн. Куран мынакей. Бул вахий. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, Куран менен аяттарын окуп жүрөгүбүздү нурлайлы. Курандын ар бир сүрөсүндө Алланын кереметтүү сырлары бар. Ар бир сүрөсүндө Алла Тааланын тарабынан файзи илахи, кудайлык жолдомолор, кудайлык мээримдер төгүлгөн. Курандын ар бир тамгасында сизге 10 сооп берилет. Башка бир нерседен да берилбейт андай. Ар бир тамгага укканыңа дагы, окуганыңа дагы ар бир тамгага бериле турган. Куранды кармаган ибадат, караган ибадат, уккан ибадат, окуган ибадат, кармаган ибадат. Алла Таала баарыбызга товфик берсин. Куран айы, Рамазан айы, Курандын айы. Курани Карим менен баарыбызды Алла Таала райымына алсын. Куранды баарыбызга имам, жол башчы, шапаат кылуучу, колдоочу, коргоочу кылсын. Жараткан Алла Субхана ва Таала Куранга дос кылсын. Рахмат. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Куттуу болсун.